Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Бүгүн сиздерге Word программасын көчүрүү жана аны колдонуу жолун көрсөтөм. Ал үчүн биз Play Marketке киребиз. Негизи эле бардык тиркемени Play Markеттен жүктөп алабыз. Play Markетке кирип, англис шрифти Word деп жазып, поискту басабыз. Бул программаны мен колдоном, ошон үчүн обновить деп чыгып калды. Сиздерге установка деп чыгат. Установка деп бул тиркемени көчүрүп алсаңыздар, телефонуңуздарга мына ушундай Word деп түшөт. Көп эле мугалимдерде бул басып киребиз. WhatsApp'тан келген SMS ушундай документтерди ача албай жатам же көрө албай атам, окуй албай атам деген маселелер жаралат. Анын эмеси сиздерде ушул программанын жоктугунан сиздер ача албайсыздар, окуй албайсыздар. Ошол үчүн ар бир мугалим ушул тиркемени жүктөп алса оңой болот. Азыркы кырдаалда көп эле мисал үчүн иш-чаралар ушул WhatsApp'тан эле жөнөтүлүп калып атат. Ошол иш-чаралардан мисал үчүн сиздерге бир тема берилиши мүмкүн, ушул тема боюнча доклад жазыңыздар деп. Аны сиз кантип үйдөн эле жасап жөнөтүп койсоңуз болот. Мынтип даяр кылып жасап жөнөтпөсөңүз дагы даяр кылып барып мектепке барып сразу эле компьютерге туташтырып, процессорго шнур аркылуу принтер менен сразу эле копия кылып чыгара алсаңыздар болот. Ал үчүн биз ушул программага киргенде мына бул мага келген документтер ушул Word'дун негизинде PDF деп турат, мына жерде ача аламын. Эми сиздер кантип сиздерге келген иш-чараларды үйдө эле отуруп кенен темаларын, сүрөттөрүн коюп жазсаңыздар болот. Ал үчүн биз мына жерде мына плюсту басабыз. Плюсту бассак, мына пустой документ, заметка, список, журнал, буклет, рекламная документ, научная статья, каталог, резюме, рецепт, меню, расписание, календарь. Мисалы бул жерде мен пустой документти тандаймын. Мынакей. Ушуну тандап, буну басабыз бир жолу. Баскандан кийин экранды дагы бир жолу бассак, бул жерде мисалы үчүн сиздерге иш-чаралардан кээде соолукка зыян деген темада документ жөнөткүлө деп калышы мүмкүн, ошол темага байланыштуу. Ал үчүн сиз экранды бир басканда клавиатуралар чыгат. Бул жерден доклад деп даярдап аласыз. Жазып аласыз. Доклад. Бул доклад деген мындай башкачараак, түгүндөгү маалыматтарга салыштырмалуу мындай дана билинип туруш керек да, жазылуу эрежеси. Ортосун бассак докладдын. Мына жерде Ж тамгасын бассаңар, мына Ж тамгасын. Бул доклад деген жазуу жирный болуп калат. Андан кийин бул жерден сиз бул доклад деген размерин чоңойтом десеңиз, мына бул жердеги баскыч меню деп айтам, сиздерге көп колдоном ошого. Меню деп коеюн. Ушул баскычты бассаңыздар, бул жерде основной текст деген бул размерин чоңойтуп кичирейтет. Ушул баскычты бастым. Мынакей размер шрифта. Мисалы 48 тандадым. Мынакей чоңойду. Эми ушуну эле ылдыйга түшсөңүздөр, бул ортодо жазылыш керек. Ал үчүн сиз бул баскычты басасыз. Мынакей ортого жылды. Эми докладыбыздын темасын жазабыз. Тема. Тамекинин ден соолукка тийгизген таасири. Бул биздин темабыз болсун. Буну жазгандан кийин биз эми маалымат берип кетишибиз керек. Жирный дегенди Ж тамгасын бир басып койсоңуздар, жирный болуп жазылбайт. Бул жактагы калган темалар бизге жирный болуп жазылбашы керек. Мисалы эле келтирип атам сиздерге. Мынакей жирный болуп жазылбайт. Тамеки кечиресиздер. Бул сиздерге жөн эле мен мисал келтирип жаздым. Эми бул жерден сиз сүрөт коем десеңиз, мына менюну басабыз. Мына жерде главная дегенди бассаңыздар, ставить деп турат. Ушуну тандап, мына макет, вид, ар кандай рисование кылсаңыздар болот. Мен ставитти тандадым. Бул жерден мынакей таблицаны бассаңыздар, таблица түшүп калат. Рисунки, фигуралар бар. Мынакей ар кандай фигураларды коесуздар темаңыздарга байланыштуу.
мен мына таблицаны бассаңыздар, таблицалар чыгат. Удалить таблицы. Деп өчүрүп берсеңиздер болот. Эми мен картинка коюм дедим. Главныйын бассам, ставить деп чыгат. Ставить рисункины тандап, камерага сразу тартып койсоңуздар болот. Мисалы мен фотография өзүмдүн галереяма коем. Бул жерде тамекиге байланыштуу тема жазганым үчүн мен ушул картинканы тандадым. Бул жерде силер бул баскычты бассаңыздар, бул баскычты жанындагысы бул удалить деген, ал эми биринчи баскычы бул мынтип размерлерин өзгөртүп алыш менен ар кандай кылып калган жерин мен бул размерин өзгөртпөйм, ушуну эле алып калам. Подтвердить готово. Мынакей түштү. Бул жерден сиздер бул баскычты бассаңыздар, картинканын сыртын сулуу кылып коздоп алсаңыз болот. Мынакей ар кандай эмелерин тандап, мен биринчисин бассам, мисалы бастым. Мынакей байкап туруңуздар, мына рамка коюлду, толук формада болот. Мынакей көрдүңүздөрбү? Колоска формада бассаңыздар болот. Мен ушу бирөөнү тандадым. Эми бул темабызды сиздер даярдап алгандан соң бул жерде бул баскычты бассаңыздар, сразу эле WhatsApp'тан жөнөтөсүздөр бөгимге чыгат. Эми буну сохранить ете алыш үчүн биз мына 3 точканы басабыз. 3 точканы бассак, мына сохранить как деп турат. Бул жерден документ деп турган жерге темасын коюп аласыздар. Бир бассаңыздар, тамеки тууралуу болгон үчүн тамеки деп пока жазып турайт. Мына бул жерден сохранить как дегенди басып, сохранить ете аласыздар. Даяр болду. Эми мына бул баскычты басып, отправить как вложенияны басып, документ дегенди же PDF дегенди тандап, мынакей карап бир аз күтүп турсаңыздар, мына WhatsApp'тан, Telegram'дан жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp'ты тандап, мисалы мен бирөөсүн тандап жөнөтүп коем. Ошол, эгер сиздерге пайдалуу болгон болсо, подписаться болуп, комментарий, лайк басып, кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.